الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары жана анын wasiyаттары тууралуу кээ бирлерине дагы токтолуп өтөбүз. Ан Аби Зар радиаллаху анху кала, Абу Зар, андан Аллах разы болсун, айтат: Аусони халили бисабиин. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага 7 нерсе жөнүндө wasiyat айтты. Биринчиси хуббул масакин ва наднува минхум. Мискиндерди жакшы көрүү жана аларга жакындоо. Экинчиси ан анзура иля ман ху асфали минни ва ла анзуру иля ман хуа фауqi. Менин дин иштеримде өзүмдөн бийик болгон адамдарга, ал эми дүйнө иштеримде өзүмдөн төмөн болгон адамдарга кароомду. Андан кийин үчүнчүсү ванасила рахми ва инжафани. Эгерде тууган уругум менден мамилени үзүп койгон болсо дагы, менден карым катнашты токтотуп койгон болсо дагы, мен алар менен мамилемди чындоону, мамилемди улантып бекемдөөнү. Андан кийин төртүнчүсү анаксура мин кавлин. Төмөндөгү сөздү көп айтып жүрүүнү. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген сөздү. Андан кийин бешинчиси ва натакаллама би муррил хаккин. Өтө ачуу болгон болсо дагы, оор болгон болсо дагы, адамдарга жакпаган болсо дагы акыйкатты айтууну. Андан кийин алтынчысы валла туахизини биллахи лаумата лаимин. Аллах Таала үчүн эч кандай макулуктардан, эч кимден коркпостон, эч кимден уялбастан Аллах үчүн туруп берип, Аллах үчүн кызмат кылууну. Андан кийин акыркы жетинчиси ва алла асалан наса шай'ан. Адамдардан эч нерсе сурабасты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осихат кылды деп Абу Зар радиаллаху анху айтат. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиз мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Зар радиаллаху анхуга берген wasiyаттарына дагы бирден бир аз толугураак токтолуп өтөлү. Биринчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мискиндерди жакшы көрүү жана аларга жакындоону буйруду. Бул мискиндерди бир гана жүрөгүндө ыйманы бар, муун адам гана аларды жакшы көрүп, аларга жакындай алат, аларга көмөк көрсөтүп, аларга жардам бере алат. Жүрөгүндө текеберлик бар адам, жүрөгүндө менсинүү бар адам, өзүнүн жогору койгон адам бул мискиндерди жакшы көрүп, аларга жакындай албайт. Анткени бул мискиндерге жакынdoодо эч кандай бир дүйнөлүк кызыкчылык жок. Мискиндерге жакындап, адам бир алардан акча таппайт, же алардан абурой таппайт, же алардан дагы башка бир дүйнөнүн кызыкчылыктарын таба албайт. Ошон үчүн бир гана Аллах үчүн жүрөгүндө ыйманы бар адам гана мискиндерге жакындап, аларды сүйүп, аларга жакшылык кыла алат. Албетте бул мискиндерди жакшы көрүшүбүз, аларга жакшылык кылышыбыз бул биз өзүбүз үчүн эле жакшылык кылганыбызга барабар. Анткени биз аларга садака берген болсок, мунун соогун биз өзүбүз гана алабыз. Биз аларга жакшылык кылган болсок, мунун жакшылыгын, пайдасын өзүбүз гана көрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, кайсы бир пенде бир жетим адамды багып ала турган болсо, бир жетим баланы өзүнүн кепилдигине ала турган болсо, ал кыямат күнүндө мен менен мына ушундай болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортолчу колу менен сөмөйүн экөөнү жакындатып пайгамбар саллаллаху алейхи көргөзгөн. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдеги бир жесир аялды карай турган болсо, ал күндүз орозо кармап, түндөсү тахажжуд намазы окуганын соопторуна ээ болот деген. Жана башка дагы кимдеги мискиндерди жакшы көрүп, аларга жакшылык кыла турган болсо, бунун сооптору тууралуу биздин шариятыбызда аябай көп. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул мискиндерге катуу мамиле кылгандарды, бул мискиндерге райым кылбастан аларды кагып сиркегендерди Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жемелеген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындайча айтат: "Арайта аллази юказзибу биддин
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Сен қиямат күніне ишенбегендерді, қиямат күнінде жалған дегендерді көрдің бе? Алар кедейлерге аябай орой, кедейлерді қақып сілкішеді, кедейлерге райым қылбайды, жетімдерді аябай алар қордашады дейді. Жана ошондой эле алар кедейлерге, бейбечараларга тамак берүүгө бири-бирин кызыктырбайт. Бири-бирин мына ушул нерсеге үндөбөйт деп Аллах Таала ошол кыяматка ыйман келтирбеген адамдардын сыпаттары мына ушундай эскерип өттү. Жана ошондон Аллах Таала башка бир аяттарда жемелеп: «Калла балла тукримунал ятим ва ла тахаддуна ала таамил мискин». Жок, силер кедейлерди урматтабайсыңар, жетимди урматтабайсыңар, жетимди сыйлабайсыңар, жетимге ырайым кылбайсыңар. Жана ошондой эле бейбечараларга, кедейлерге тамак берүүгө бири-бириңерди кызыктырбайсыңар деп Аллах Таала Куран Каримде мына ушундай жетимдерге орой мамиле кылгандарды жемелеп өткөн. Жана ошондой эле Аллах Таала Куран Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайрылып: «Фаммал ятима фала тaqhar ва аммас саила фала танхар». Сен жетимди эч кандай бир кагып силкпегин, андан өзүңдү жогору тутпагының. Жана ошондой эле сенден кандай бирөө бир нерсе сурап келе турган болсо, сен фала танхар деп аны жемелебегин, аны урушпагын, ага орой мамиле жасабаганың дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул мискиндерди жакшы көрүштүк, аларга жардам бериштик, бул шариятыбызда аябай фазилеттүү амал. Жана ошондой эле дагы мискиндердин өзүнүн фазилеттери бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадистеринде: «Абигуни бидуафаикум турзакун ва тунсурун бидуафаикум» дейт. Менин ыраазычылыгымды, Аллахтан ыраазычылыгын мына ушул кедейлердин арасынан издегиле дейт. Кедейлерге жакшылык кылып, кедейлерге ихсандарды кылып, кедейлерге карашып, алардын муктаждыктарын өтөп берип, мына ушул нерсени Аллахтан ыраазычылыгын тапкыла. Албетте силер кедейлердин берекеси себептүү, силердин араңарда кедейлер бар экен, мына ушулардын берекелери себептүү силерге Аллах Таала рызык берип атат. Жана мына ушул себептен Аллах Таала силерге душманыңардын үстүнөн жеңиш берип атат деп Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кедейлерди жакшы көрүп, аларга жакшы мамиле кылганга кызыктырат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге осыйгат берип мындай дейт: «Я Айша, ла тураддунил мискина вала бишакка тамран». Эй Айша, сен мискиндерди куру кол кайтарбагының. Эгер алар бирдеке сурай турган болсо, аларга курманын жарым болсо дагы бергиниң. Я Айша, ахиббил масакин ва курбихим. Эй Айша, мискиндерди жакшы көргүнүң. Жана мына ушул мискиндерге жакындоону сен жакшы көргүнүң. Албетте сен ошол мискиндерге кылган жакшылыгың себептүү, мискиндерге жакын болгон себептүү Аллах Таала кыямат күнүндө сени өз жанына алат, өзүнө жакындатат. Кыямат күнүндө сенин даражаңды көтөрөт, кыямат күнүндө сага сооктук берет деп пайгамбар салам Айша энебиз дагы мына ушул нерсеге үндөйт. Урматтуу мусулман тууганым, бул кедейлердин фазилети, кедейлерге жакшылык кылуу тууралуу динибизде аябай жогору каралган. Бул тууралуу келген аяттарга, хадистерге, сахабалардын сөздөрүнө, алардын жашоосундагы окуяларына токтоло бере турган болсок, аябай сөз узап кетет. Эң жетиштүү нерсе бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кедейликти жакшы көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына өзү ушунда кедей болгон. Пайгамбар өзүнүн дуаларынын биринде: «Аллаху яхини мискинан ва амитни мискинан ва хшурни фи замратил масакин». Аллахым мени мискин кылып жашаткының, Аллахым мени мискин болгон абалда мени жарымды алгының, Аллахым кыямат күнүндө мени мискиндердин тайпасында тирилткиниң деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү мына ушундай дуа кылган. Эми экинчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берген осуятын кылып турган болсок, дүйнө иштеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди өзүдөн төмөн адамдарга кароону буйруп атат. Ал эми дин иштеринде өзүдөн жогорку адамдарга кароону буйруп атат. Анткени дүйнө иштерде биз өзүдөн төмөнкү даражадагы адамдарга карай турган болсок, Аллах Таала бизге берген неаматтарды көрө алышыбызга, мына ошол неаматтарга шүгүр, каниет кылып, мына ошол неаматтарга ыраазы болушубузга аябай чоң себепкер болот. Анткени инсан дүйнө иштеринде өзүнөн жогору адамды карай бере турган болсо, ал Аллах Таала берген неаматты көрө албайт. Аллах Таала берген неаматты сезе албайт. Ал ар дайым Аллах Таала берген неаматтарга наалып, өмүр бою наалып, мына ушундай жүрөгүнөн наразы болуп, жүрөгүнөн рахат таппай, бирөөлөргө көрө албастык кылып, бирөөлөрдүн байлыгына ач көздүк кылып,
Бирөөлөргө мына ушундай ар кандай жамандыктарды колуңузда бири-бирине жек көрүү нерселерди мына ушул нерсе пайда кылып коет. Ошон үчүн дүйнө иштеринде инсан Аллах Таалага бөлүп берген ырыскыга ыраазы болуп, мына ушул нерсеге ыраазы болуп жашай бериш керек. Бирок бул нерсе менен биз алдыга дагы озуштукка, байыштыкка аракет кылба деп биз айтпайбыз. Ооба, байыштыкка дагы байып кетмелекке да аракет кылыш керек, себептерди алыш керек. Бирок мына ушу менен биргеликте эле эгерде ал нерсе болбой кала турган болсо, анда Аллах Таала берген ырыскыга ыраазы болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадистеринде мындай дейт: Инна Аллаха табарак ва тааля ябтали абдаhu бима атаhu. Албетте Аллах Таала пендесине ушундай неамат берип сынайт дейт. Пендесине берген неамат менен ал пендесин сынайт. Фаман радия бима касама Аллаху азза ва жалла лаху баракаллаху лаху фихи васса'аху ва ман лам ярда лам юбарик лаху. Эгерде кимде Аллах Таала бир рызык берген болсо, мына ошо рызкыга ал пенде ыраазы боло турган болсо, Аллах Таала анын ошо берген рызкына береке берип, дагы рызкысын кеңейтип берет дейт. Ал эми кимде ким Аллах Таала берген рызкыга ыраазы болбой турган болсо, ал нерсеге наразы боло турган болсо, Аллах Таала анын рызкысына береке бербейт, ал нерсени көбөйтүп дагы бербейт дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман, бул биздин колубузда келген рызкы Аллах Тааланын тагдыры менен келип атат. Ким мына ушул нерсеге ыраазы боло турган болсо, Аллах Тааланын ыраазычылыгы болот. Ал эми кимде ким нааразы болуп, мына ушул нерсеге наалат айтып, мага мындай нерсе болсо болот эле, дагы көбүрөөк болсо болот эле, неге мен ушундай кедей болуп калдым, неге мен тигиндей бай болбоймун, неге мен тигиндей машина айдай албаймын, неге мен тигиндей үй сала албаймын деп башка бирөөлөрдүн кол астына байлыктарга көз ата бере турган болсо, Аллах Таала бул адамдын рызкысын кайра дагы кысып коет. Кайра дагы бул адамдын берген ошо рызкысын шүгүрсүздүктүн айынан кайра алып коет. Эгерде пенде берген рызкыга шүгүр кылып жашай турган болсо, анын жүрөгүндө рахат болот. Рахат алып, ушундай бир тынч жашайт, жүрөгү бейбитсиздикте болот. Ага Аллах Таала көп рызык береби, кедейчилик береби, байчылык береби, ага эч кандай бир баркы жок болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман мыртыган Пайгамбар саллаллаху бизге насихат берип атат. Дүйнө иштеринде сен өзүңдөн төмөн болгон адамга карагын, мына ошондо сен Аллах Таала берген рызыкка шүгүр кылууңа, каниет кылууңа, сен өзүң бейбит жашоодо болууңа чоң бир түрткү болот дейт. Ал эми дин иштеринде сен өзүңдөн бийик адамдарга карагын дейт. Анткени сенин дагы ибадатың көбөйүп, Аллах Таала дагы көп шүгүр айтууңа эң чоң себепкер болот. Анткени бир адам 10 пара Куран жаттаган болсо, ал эми экинчи адам 20 пара Куран жаттаган болсо, сен ошол 20 пара Куран жаттаган адамга карагың дейт. Неге мен 20 пара жаттай албайм деп, мына ошол нерсеге аракет кылың. Мына ошол нерсеге сен тырышканың болот да. Мына ушул нерсеге сен суктанып аракет кылгың деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эми бул дагы Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылуу, бул нерсеге ыраазы болуу, бул нерсеге каниет кылып тууралуу сөз козгой турган болсок, сөзүбүз аябай узарып кетет. Муну дагы өзү бир учур экенин айтып өтөбүз. Андан кийинки Пайгамбар саллаллаху насихаты: эгерде тууган ургум менен мамилем үзүп койгон болсо дагы мен алар менен мамиле кылыштыгыма бойлой дейт. Албетте тууган урук менен мамилени бекемдеш керек. Тууган урук Аллах Таала берген чоң неамат. Канча дегендер бар, тууган уругу жок, көчөдө жетим калып, эч ким карабастан кароосуздан жүрөт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: тууган урукта мамилени үзгөн адам кыямат күнүнө бейишке кирбейт деген. Бул аябай чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде бул тууган урук мамиленин тазиятын айтып, кимде бир рызкысын кенен болуусун, рызкысын берекелүү болуусун, жана өмүрүнүн узун болуусун каалай турган болсо, анда ал тууган уругун болгон мамилесин чындасын дейт. Демек, урматтуу мусулман, биз тууган урук болгон мамилеге дагы бекем маани берип, мына ушул нерсени мамилебизди бекемдеш керек. Эгерде алар бизден болгон мамилени үзүп койгон болсо дагы, биз аларга жакшы сөз сүйлөгөн болсо, бизге жаман сөз сүйлөп аткан болсо дагы, биз мына ошол жаман нерсесин жакшырдай кабыл алып, аларга жакшы жооп бериш керек. Биздин макалда айткандай эле таш менен урган эле аш менен ургун дейт. Анткени Аллах Таала мына ушул нерсени бизге буйруп койгон. Сиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн мамилеңизди чындаңыз. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн алар менен болгон карым-катарыңызды бекемдеп, алар менен алыш, барыш, катташ кылыңыз. Андан кийинкиси Пайгамбар салам ла хавла ва ла куввата илля билlah сөзүн көп айтканы деп осипат берип атат.
Әлбетте бұл сөз аябай ұлы сөз. Бұл инсанның қиямат күнінде бейішке кірісіне ең чоң себепкер болады. Анткени пайғамбар салам айтқан, ким ла хаула ва ла куввата илля биллах деген сөз айта тұрған болса, аға бейіштен бір дарағы егіледі деген. Әлбетте дарық жөнінен егіліп қалмайды. Сөзді де инсанның ошол нәрсеге кіреді деген сөз бұл. Және ошондой да пайғамбар салам айтқан ла хаула ва ла куввата деген сөзі бұл бейіштің кәніздерінен болған біріне кәниз деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып берген. Эми бұл сөздің мағынасы ла хаула, ешқандай бір өзгөрүү жоқ. Инсан илимсиздиктен илимдүү болуп калышы жоқ, акылсыздыктан күчтүү болуп калышы жоқ. Инсан бір төрөлгөндөн кайра чоңоюп өсүү жоқ, бир гана Аллах тааланын кубаты менен гана. Инсан ооруп калып кайра ден соолукка келе албайт, бир гана Аллах тааланын берген кубаты менен гана өзгөрө алат. Вала кубата, эч кандай инсанга бир күч кубат жок. Күнөө иштерди таштап ибадатты аткарууга бир инсан эч кандай бир күч кудрат жок, бир гана Аллах тааланын күч кудрат берген болсо гана, Аллах таала уруксат берген болсо гана мына ушул нерсени аткара алат. Ошол үчүн инсан ла хаула ва ла куввата илля биллахтын маанисин түшүнүп, мына ушул сөздү көп айтып туруш керек. Анткени инсан ушул сөздүн маанисин түшүнө турган болсо, өзүнү төмөн алат, кичпейил болот, текебирликтен алыс болот, менменсизден алыс болот. Бирөөлөрдөн өзүн жогору коюп, бирөөлөрдү паска уруп, бирөөлөрдү кемсинтип, мына ушундай болуудан инсан алыс болот. Андан кийинки пайгамбар насихаты акыйкатты айтыштык дейт. Ачуу болгон болсо дагы, ошол сүйлөп жаткан адамга оор келген болсо дагы, же угуп аткан адамга оор келген болсо дагы, акыйкат болгон болсо ушул нерсени айтыштык. Албетте акыйкат дегенде бул кандай акыйкат болгон болсо да ушул нерсени айтыштык. Пайгамбар хадис келет, кимде ким Аллах тааланын ыраазычылыгын каалап, адамдардын ыраазычылыгынан Аллах тааланын ыраазычылыгын жогору коюп, акыйкатты айта турган болсо дейт, анда Аллах таала бул адамдан ыраазы болот, жана адамдар да бул адамдан ыраазы болушат дейт. Кимде ким адамдардын ыраазычылыгын көздөп, адамдар мени мактасын деп адамдардан коркуп, адамдардын ыраазычылыгын көздөп, акыйкатты айтпастан Аллах тааланын ыраазычылыгын төмөн ала турган болсо, Аллах таала бул адамга кабары келет, жана бул адамдан башка адамдар да бул нерсеге ыраазы болушпайт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, акыйкатты айтыш керек. Ачуу болгон болсо дагы, оор болгон болсо дагы, кайсы жерде болсо сиз акыйкатты сүйлөштүрүңүз, мына ушул нерсени динибизде буйрулган амал. Андан кийинкиси, Аллах таала үчүн эч кимди жемелөөчүлөрдүн жемелесинен коркпостон Аллах таала үчүн туруп бериштик. Бул кандай? Эгерде бир күнөө иш көргөн болсоңуз, ал күнөө ишти айтып отурабыз, паланча мени урушат, же паланча мени жек көрүп калат, паланча адамдарга жакпай калам деп алардан коркпостон, мына ошол жерде Аллах таала үчүн ушул күнөө ишти айтыштык. Арам нерсени арам деп айтыштык мына ошол жерде. Адал нерсени адал деп адамдарга жеткириштик. Аллахтын динин жеткириштик. Даават кылыштык, коркпостон. Аллах үчүн мына ушундай туруп бериштик. Кайсы бир жерде ушундай арам иштер тыйылып аткан болсо, мына ошол жерге сиз дагы өзүңүздүн салымыңызды коштук. Кайсы бир жерде жакшы иштер башталып аткан болсо, мына ушул жерде сиз дагы болуштугуңуз. Кээ биркилер бар, адамдардан уялып, же адамдардан коркуп, Аллахтын динин, Аллах таала буйруган буйруктарын айта алышпайт. Адамдардын ыраазычылыгын, адамдардын мактоосун жогору коет. Же болбосо бир дүйнөлүк каалоолорун жогору коет. Эгерде буну айтсам, азыр мен өзүм отурган кресломдон ажырап калам. Же болбосо дагы бир мал менен ажырап калам, же иштеген иш менен ажырап калам деп, мына ушундай акыйкатты айтуудан коркушат. Кайсы жерде болбосун мына ушул акыйкатты айтууга инсан тырышышы керек. Албетте сиз акыйкатты жашырасызбы, же акыйкаттан качасызбы? Сөзсүз түрдө ал акыйкат бир күн болсо бир күн ачыкка келип чыгат. Акыйкатты жашырып, адамдардан коркуп аткан болсоңуз, эртең кыямат күнүндө дагы Аллах тааласында бул нерсе жөнүндө сиз сураласыз. Сиздин колуңузда ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Аллах тааланын динине даават кылууга, Аллах тааланын динин жайылтууга, арамды арам деп, адалды адал деп айтууга сизде мүмкүнчүлүк барбы? Мына ушул нерсени сиз колдонуп калыңыз. Аброй менен болбосо аброй менен, мал менен болгон болсо мал менен, мына ушул акыйкатты колунан келишинче сиз жайылтып коюңуз. Эми муну айтсам элдер угат да, же укпай коюшу да мүмкүн да деген нерсе сизде болбош керек. Аллах таала Кур'ан Каримде пайгамбар саллаллаху буйруп, сен Роббиң кандай буйруган болсо,
ақиқатты мына ушундай нерсе кылып айтып сен аларга жеткиргиң дейт. Динде кандай айтылган болсо, сени кандай буйруган болсо, бир жакшы иштерге башка бирөөлөр буйруган болсо, сиз бул нерсени аларга жетирип кое бериңиз. Ал эми аларга хидаят келиштик, алар угуштугу укпаштыгы бул Аллах Таала астындагы нерсе. Сиз өзүңүздүн милдетиңизден кутулуп, акыйкатты айтып кое бериштиңиз, бул нерсе сизге зарыл нерсе. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радиаллаху анхуга дагы осуят айтып атат. Сен акыйкат ачуу болгон болсо дагы, сага оор келген болсо дагы акыйкатты айтканың болот. Жана ошондой эле Аллах Таала үчүн сен туруп бергениң деп буйруп атат. Андан кийинки акыркы осуяты адамдардан эч нерсе сурабастыкка мени буйруду деп Пайгамбар. Албетте бул адамдардан сураштык. Эгерде инсан бир нерсеге муктаж болбосо, адамдардан сурабаганы жакшы. Ал эми муктаж болгон болсо, анда эле шариятыбызда сураса болот. Ал эми муктажсыз эле ушундай адамдардан суроону тилемчиликти кесип кылып алыштык. Бул аябай оор нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ким бир нерсеге муктаж болбой туруп эле ошол нерсени сурай турган болсо, албетте дозоктон болгон бир чоокту алыптыр дейт. Ким канчалык көп сураган болсо, дозоктон болгон өзүнүн чогун мына ушунчалык көбөйтүптүр дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар бул муктаж болбойт адамдардан сурагандар кыямат күнүндө жүздөрү ушундай күйүп келет дейт. Жүздөрү ушундай жүзүндө алардын тери сыйрылып, эти көрүлүп келет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ал эми муктаждык боло турган болсо, бул сураса болот. Эми сураганда бир деле мал дүйнө эмес. Балким адамдардан сурабаган деген мааниси бул, эгерде сен бир нерсеге муктаж болсоң, Аллахтан гана сураган. Сага перзент керек болгон болсо, Аллахтын өзүнөн гана сураган. Пенделердин колунан келе турган нерсе бар, пенделердин колунан келбей турган нерсе бар. Бул кандай нерсе дегенде, бала алып алыштык, же болбосо бир бале кыркыстан сакташтык, же кабыр азабынан коргоштук, же кыямат күнүнө бешикке жетип алыштык. Бул баары Аллахтан гана суралыш керек. Дуалардын баары Аллахтын өзүнө гана кылынышы керек. Аллахтан башка бирөө дуа кылына турган болсо, албетте бул динибизде чоң күнөө, ширк болуп эсептелинет. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушул берген 7 осуятына баарыбызга амал кылууга Аллах Таала жардам берсин. Кыямат күнүндө мына ушул осуятты аткарган кишилердин катарында кылып, Аллах Таала кыямат күнүндө баарыбызды тирилтсин. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.